Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бүгүн дагы биз метро Дубровкадагы өзүбүздүн лагмантыдабыз. Бул жерде эжекебиз ачкан деп сиздерге ушул менен эки жолу тартып көргөздүк. Бунусу 3-чү ролик. Кимде ким келип жеп жүргөндөр болгон болсо, тамактардын даамдары боюнча өз ойлоруңуздарды калтыра кетесиздер ушул жерге. Метро Дубровкадан чыккандан кийин эле жолду видеонун аягында көргөзөмүн. Азыр ушул жерге келип чай ичкен бир туугандардан кыскача маалымат алып беребиз. Ошолор өздөрүнүн ойлорун айтып берсин. Мен келип жеп кете бербейин мекендештерим. Анан поварлордудан сөзгө татабыз бир аз. Канча жылдык стажы бар. Негизи эле биринчи ролик тартканда бул жерде ошол уйгурлар иштейт деп тартканбыз да. Бир лагмандын бир адашпасам бир 5-6 түрү бар ушул жердечи. Анан эттер дагы өзгөчө. Эми мындай кандай десем, ачуураак тамактарды сүйгөндөргө аябай жакшы да. Мен өз негизи ачуу тамак сүйүп жейм. Ачууну сүйбөгөндөргө дагы ачуусу жок кылып жаса берет. Тамактарыны менюларынан көргөзүп берем азыр. Жүрүңүздөр. Улукбек агабыз ар дайым ушул жерден келип тамактанам дейт. Мынакей, ассаламу алейкум, кандайсыз? Assalamu alaikum. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Биз реклама тарткан келдик. Сизди негизи буяктан айтып, ар дайым клиентибиз депчи мантыны сүйүп жейт дейт. Тамактары даамы кандай? Кыскача өзүңүздүн оюңузду айтып бересиз мага. Mantылары judayam yaxshi, shirin. Choy noni shuni ichida bekor. Choy noni bekorda. Choy noni beshpulodni. Mantılari ham judayam shirin. Xamirlari qanday? Xamirlari ham juqagina, yumshoqqina. Nito jeri bo'lsa aytib qo'ying sразу. Yo'q, nito jeri yo'q. Judayam yaxshi. Pastian sherik kelamiz. İşingizga kelik, tinch bo'linglar aka, mayli. Tomonimiz davomda bo'lsin. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Бул эжеке өз ушул жерге тамактанган келиптир. Тамактардын даамдары боюнча кыскача сурайлык. Эжеке ролик тартып жүрөбүз. Мына эл менен амандашып, тамактары боюнча өзүңүз айтып бересиз. Эркин микрофон сизге. Саламатсыздарбы? Бул жердин тамагы аябай сонун, даамдуу жасайт, аябай. Кыргызстанда кандай жасаса, ошондой эле даам бул жерде. Одан дагы сонун жасашат. Башка тамактардан жеп көрдүңүзбү? Ооба, бул жакта лагмандар дагы аябай сонун. Башка тамактарды дагы вообще постоянно даамдуу кылып жасайт, постоянно. Анан эң эле негизгиси кухнясы мындай көрүнүп турат, тазалыктарычы. Эң негизгиси. Вам нравится этот блюдо? Да, картошка вкусная, манты берем здесь периодически, жареные, вареные, очень хорошо, все вкусно и цены приемлемые. Приятно. Спасибо. Кимде ким мурда кийин келип тамактанып жүргөн болсо, өзгөчө мантыларымды Абдулазиз тууганыбыз өз колдору менен жасайт экен. Ассаламу алейкум, кандайсың? Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сени көрүп эле тамактарыңды жеп кетет экенбиз, молодец. Аябай даамдуу жасайсың. Ишиңе ийгилик. Канча кыргыз эмгектенет бул жерде? Бул жерде жалпысынан 7 киши иштейбиз. Жумуштар жакшыбы? Жумуштар жакшы. Нааразычылыктар негизи болуп атабы элдерде, мындай тамагы боюнча, тейлөөсү боюнча дегенде бул жер эми самообслуживание экен бул жер негизи элечи. Көп элдер айтып атат, алып келип бересиңерби деп ошого эле. Атак баары жакшы. Баары жакшы. Ишиңе ийгилик тууганым. Чарчабай иштей бергиле. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Эльяр агабыз бул жердин горячийде иштейт, бул жерде ошол куурулган тамактарды, лагманды болобу, куурдак болобу, ошого окшогон бардык тамактарды ушул агабыз жасап, ошол жерде эмгектенет. Мен тааныгандан бери ушул жерде иштейсиз. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, аман. Бир эки ооз сүйлөп коесуз эми мекендештерге. Приходите в гости к нам. Көптөн канча жылдык стажыңыз бар сизде? 4-5 жыл. 4-5 жыл. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым чарчабай иштей бериңиз сиз дагы. Рахмат. Мекендештер мына лагмантыны ачып иштеткен ушул жердин негиздөөчүсү Жыргал эжекебиз менен кыскача маек кылалык. Негизи эле ар дайым келип тартканда башка адамдарды сүйлөтүп, өзү экрандан мындай тартынарлыгын айтты эле да, тартынам депчи. Анан негизи бул эжекебиздин башынан көптөгөн нерселер өтүптүр да. Ошол карантин учурунда бир иш баштап, негизи тармагы бул тармак эмес экен эле. Анан 6 миллион, 7 миллионго чейин карызга батып, эми мына кутулайын деп калдым дейт. Мынакей эжекебизге эркин микрофон берелик. Ичиндеги сөздү мындай айтып, жаңы бизнеске кирип аралашаткан мекендештерге бир кыскача маек болор, бир мотивация болор деген ой менен эжеке. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Не деп айтып берем? Болгонун айтып бересиз, ачыгын айтып бересиз бирок. Карантин убагында баарыбыз эле кыйналдык болуш керек. Ушул бул деген эми
текшерүү бул жашоодо деген текшерүүдөн өтүш керек экен адамдын баары теңчи. Мен 6-7 миллион вкладывать этип, салон ачып, карантин убагында жабылып калдык. Минуска 6-7 миллионго чейин минуска кирип кеттик да. Бул тармакта иштеп көргөн эмесмин, бирок тамак аштан деген пайдалуу экен, тамак аш деген берекеси бар экен. Буга деген чын дүйнөң менен кирип таза иш кылсаң берекеси берет экен. Ушундан ушу 1,5 жылдан бери иштеп атабыз ушундай кафеде. Дагы оюбузда дагы бир 2 точка ача турган бар да, Кудай буйруса, 1-2 айдын ичинде ачылат. Поварлардын баарын Кыргызстандан алып келгенбиз, өзүмдүн тааныш аркылуу уйгур балдарды алып келгем. Уйгур поварлардын баары уйгур, тамак аштын баарын тең жазган жана Вок Лагманда иштеген балдар экен баары тең. Өзүм текшерип баарын тең. Эми Кудай ушинтип баарыбызды ошол жака бириктириптир да. Ушу Москваданчы эмне кылабыз? Ушинтип окат кылабыз. Кыргыздар деген көйүп, кыргыздар деген өсө берсе деген ичиң сүйүнөт экен да. Баарыңарга айтар сөзүм, бир эле тоскоолчулук түшсө, мойнуңарга түшсө деген артка кайрыбай жолуңарды кете бериш керек да, иштей бериш керек. Кудай берет, берекесин берет экен да Кудай. Ошо баарыңарга айтарым, баарыбызга ишибизде ийгилик келип, тамак ичип туруңуз, баары свежий, тамактардын баары свежий, сразу жазалат, эртеңки күнгө калбайт. Силердин көз алдыңарда жазалат тамактар. Всё, айта турган сөзүм. Эже, менюда канча түр тамак бар? Эми 30 түр тамактай бар. Периодически меняется. Менюларды обновлять этип турабыз. 3 ай, 4 ай сайын менюну обновлять этебиз. Башка чайханаларга, башка жердеги тамактарга салыштырмалуу, чындыгында качан келсең өзгөчө тамактарды көрүп, мен да андай жеп көрөм да. Ачуу этиңиз негизи мага чындыгында жагат. Бүгүн дагы мына Учкун агам экөөбүз жедик, буга чейин келип жеп жүрөбүз дегендей, Сабойго үйгө алып кеткендерин билесиз мына. Эртеменки канчадан канча иштете негизи бул жери? Эртемен 9:30дан саат 8:30га чейин, кечки 8:30га чейин тамактардын баары свежий да. Самое главное, что силер деген башкаларга карап, например, көбүнчө ашканалар деген кечеки калган тамакты беришет. Биздики ысытып, биздики калбайт тамак. По факту все готовится. Элибизге деген кандай айтсам, свежий тамак бергенге аракет кылабыз да. Мен негизи көптөгөн эжелерим көрөт. Биринчи ошол ролик тартып ушул жерге чыгарганда бир ондой эже келип чай ичти эле да, мага чалып бир адресин сурады. Мен бир көргөзгөнмүн да, мына эже буяктан киресиз, мындай болот депчи. Негизи эле биздин мекендештер келип, жакшы калок тилек айтып кеткендер болду эже, мындай өзгөчө экен. Болду. Көп кыргыз эл деген бири-бирин колдогон эл экен да. Анан негатив болот, конечно. Биз деген баарыбыз бир кол тең эмес дейт. Ошон үчүн негатив да болот. Жакшы сөз айткандар андан көп болот. Мен ойлойм да, эми силер өзүңөр позитивно келсеңер, позитивно ошондой биз да тосо алабыз. Анан калган анча-мынча биз да жетишпей калганда кечиресиңер. Болот да, кемчилик бизде да бар. Негизи эле бир тамак канча мүнөттө даяр болуп чыгат эже. Бардыгы мисалы логман заказ бергенде дагы ар бир жанагыла турай турган нерсе турап жарт этет экен да. Ошол примерно канча мүнөттү алат? 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин любой тамак даяр болот. Конечно, киши көп болгондо кичине күтүлүш болуп калат, бирок силер деген ойлонсоңор, биздики деген даяр тамак эмес, баары тең жазалат. Силердин көзүңөрчө жазала турган тамактар. Анан чай менен нан дагы бекер экен, аябай жакшы, ыңгайлуу мына чындыгындачы. Оор келбейт эже ошол суроо сизге. Негизи көп жерде негизи мен байкашыма караганда санап келгенде чай менен нандан негизи жакшы калат экен да. Ачык элечи, ачык сөз бул. Ооба, эми чай нандан калат, бирок биз деген өзүбүздүн мекендештерибизге ыңгайлуу болсун деп атайын чай, нан бекер кылып берип атабыз. Келип чай нан ичип кетиңиз, чай менен нан тамак. Ишиңиз ийгилик, ар дайым элдин кызматына жүрө бериңиз, буйруса дагы башка точкалардан ачыңыз. Өзгөчө ушундай тамак чейин келип калат экен.
мына ошондо мен дагы келип жеп турам эжеке. Ачууну сүйгөндөргө ачуу тамактар бар, ачууну сүйбөгөндөргө ачуусу жок дагы тамак кылып берет. Ишиңиздер ийгилик группалар менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилектерди жазып кетесиздер. Анан келген болсоңуздар, бул жерде чай иче турган жерлер негизи оптум ушул жердеги чайханаларга, ушул жердеги жанагы тамак саткан жердегилерге карайт да, кайер бош болсо ошол жерге отуруп чай ичип кете бересиздер. Дубровканын биринчи быктан чыккандан кийин эле 100 метрдей мындай басканда оң жакта ушул жерден киресиздер. Казирок бар дегендей. Бул жер чайханалар бар. Бул жер негизи фермерский рынок да. Каймак сүзмө бар нерсени тапканга болот. Парковкалар боюнча такси парковка бир 4-5 машина атат. Жактар 80 рубльдик платный парковка. Аркы өзүдө шлагбауны жок. Эгер калоочулар болсо, бекер парковкалар бар дворлордун арасындачы. Анан аны дагы каалаган менин бир туугандар болуп калса, монун аркасы чоң рынок. Ошонун аркасында саатына 50 рубльдик парковкалар бар. Жүрүңүздөр, көргөзүп коеюн. Киргенден кийин эле мына сол жактан лагманты гилтейип көрүнүп турат. Көрүп атасыздарбы? Анан Ашляфуну сүйгөн мен мекендештериме бул жерде өзүбүздүн кыргыздардын Ашляфу центри дагы бар. Буюрса андан тартып көргөзөбүз. Анан могу тамак отуруп жей турган жер боюнча да кыскача айтып коеюн. Бул жерлер общийники да. Общий адамдар отуруп чай ичип кете берсе болот. Каягы бош болсо ошол жерге отура бересиздер. Анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен кийин 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.